Назарыңыздарда қаварлар маалымат программасының жиынтықтаушы шығарылышы, студияда қызматта мен Дәулет Қанатбеков. Алғаш бүгінгі шығарылыштан қысқаша маалымат. Қырғыз-Тажик шекарасындағы қырдал бойынша екі тарапты сөйлешүүнүн жыйынтыгы менен учурда жабык турган бардык жолдор ачылып, Аксай Тамдык жолу курулмай болду. Баткендеги чегара чырынан өспүрүмдөр жана аялдар психологиялык жактан жабыр тартышкан. Атайын уюштурулган жайларда аларга жардам берилип жатат. Аксы окуясына 17 жыл. Президент Каргашада шейит кеткендерди эскерүү чарасына катышты. Ош шаарында токтогул эс алуу багын кайрадан калыбына келтирүү жумушу 90% аяктады. Ноорузга карата майрамдык иш-чара башталды. Алайда өткөрүлгөн майрамдык сүмөлөк кайнатылып, улуттук каада салттар даңгазаланды. Кыргыз-Тажик чегарасындагы кырдал боюнча эки тараптуу сүйлөшүүнүн жыйынтыгы менен учурда жабык турган бардык жолдор ачылып, Аксай Тамдык жолу курулмай болду. Тиешелүү чечим Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков жана Тажикстандын премьер-министринин орун басары Азим Иброгим баш болгон эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсүнөн кийин кабыл алынды. Жаңжалдан кийин тажик чарандары Ош, Баткен, Исфана жолун, ал эми кыргызстандыктар Тажикстандын Исфара району менен Ворух анклавына кеткен жолду жаап коюшкан. Чырдын чыгышына Аксай Тамдык жолунун курулушу себеп болгону айтылган. Эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү 14 марттан бери Аксай айылынын дача участкасында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бүгүн чечим кабыл алынды. Аксай айылындагы өспүрүмдөр жана аялдар психологиялык жактан жабыр тартышкан. Кечээ 17 март Баткен шаарына көчүрүлүп келинген тургундар психологдордун көзөмөлүнөн өтүштү. Жыйынтыгында Оштон келген дарыгерлер алдын алуу керектигин эскертишти. Тилекке каршы мындай кризистик ситуацияларда иштөөчү облуста психологдор жок. Учурда Аксай айылынан 764 адам Баткен шаарына көчүрүлүп келинген. Анын 316 саатайын каралган жайларда түнөп жатышса, калгандары жакындарыныкында жана шаар тургундарынын үйлөрүндө турушат. Аксай айылынан көчүрүлүп келинген балдар жана аялдар мынтип атайын даярдалган жайларда түнөшүүдө. Мында 3 маал тамак берилип, керектүү жардамдар көрсөтүлүүдө. Бул багытта башка облус тургундары да кайдыгер эмес. Мына биз бүгүн ушул тажик кыргыз арасындагы кичине чыр-чатакка өз үрүшүбүздөрү кошуп, Ош обласыдан, Ноокат районунан, Араган район Төмөн айылдан келип, аларга күн помощь ала келип, алардын бүгүнкү кырдал немелерин көрүп. Чегарадагы окуядан кийин Аксай айылынан 764 адам Баткен шаарына көчүрүлүп келинди. Мында шарттар жакшы болгону менен күндөлүк жашоодон калып жатканына кабатырланып жатышат. Мананда иштей турган мал, азыр жаз иш башталган, хамма иштеп атат эле. Кетмен күрөгүнү көтөрүп, келип алып, мана şu акыбал болуп, азыр энди биз келип немеде отурабыз. Атайын даярдалган жайда жашап жаткан 316 адамдын 199-у жаш балдар, алардын 130-у мектеп курагындагылар. Бир жумадан бери чегара чыры басылбай, алар окуудан калышты. Аксай айылындагы мектеп 13 марттан бери жабылган. Андыктан ата-энелери чегара маселесин эртерээк чечип берүүнү суранып жатышат. Эки жак жакшы, урушпай талашпай, бир неме сөзгө келсе, келип турса, бизди кайтып өзүбүздүн жайыбызга алып барса, биз барып, азыр мына эгин тегиндин маалы, тоодун маалы, мана балдар да сабактан калып жатат. Мисалы үчүн менде 8 класстардын неберем бар. Булар эми 4 күн болуп, 5-күн болуп атат. Мындагылар кечээ Оштон келген психологдордун көзөмөлүнөн өтүштү. Жыйынтыгында ар бир 10 баланын 4-5-и психологик жактан жабыр тартышкандыгын аныкташты. Анда балдар согуш тууралуу, ок атуучу куралдардын сүрөттөрүн тартышкан. Балдардын жаштыгы өзгөчөлүгүн биз караган жокпуз. Ошол 3 жаштан баштап 13-14-15 жашка чейинки балдар болсо, ошол балдардын баарына ушундай задание менен иштедик. Алар сүрөт тасканда негизинен коркунучу баары, бирок ички коркулары да көптүгү, бир 10 баланын ичинен бир 4-5 бала катуу коркунуп байкалат. Адистер алдын алуу керектигин эскертет. Тилекке каршы облус аймагында кризистик кырдаалдарда иштөөчү психологдор жок. Андыктан Оштон атайын психолог студенттер даярдалып жатат. Алар алдыда жабыркаган адамдар менен биргеликте иштешет. Фируза Аскарбек кызы, Жыргалап Дежалиулу, Ынтымак, Баткен облусу.
17 марттан тарта Ош шаарында жылуулук берүү токтотулат. Мындай чечим абанын температурасы туруктуу болгондуктан кабыл алынганын мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Тиешелүү буйрукка шаар мэри Талайбек Сарыбашев кол коюп, жылуулук менен камсыздоочу объектилерди 2019-2020 жылдагы жылытуу мезгилине даярдоо иштери тиешелүү мекемелерге милдеттендирилет. Нормага ылайык жылуулук берүү 5 күн катары менен түнкүсүн абанын температурасы +8 градустан жогору болгондуктан токтотулат. Ош шаарында жүрөк кемтик оорулары менен төрөлгөн балдардын саны өсүүдө. Алдын алуу максатында кардиологдор саламаттыкты сактоо министрлиги менен чогуу алдын алуу иш-чараларын баштаган. Ата-энелерге жүрөк кемтик оорусу анын келип чыгышы тууралуу түшүндүрүү иштеринде сабактар өтүлдү. Буга чейин жүрөк кемтиги менен ооруган балдарга операция жасоо бир гана Бишкек шаарында жүргүзүлгөн болсо, азыркы учурда түштүк жергесинде дагы мындай мүмкүнчүлүктөр бар. Балдардын кемтик оорулары менен төрөлүшүнүн себеби катары ички жана сырткы миграция дешет адистер. Тубаса жүрөк кемтиги ооруларынын алдын алууда үй-бүлө курууну жана бала күтүүдү пландоо керек. Энелердин өз убагында медициналык кароодон өтпөгөндүгү дагы жүрөк кемтиги ооруларына алып келет. Учурда Ош шаарыны боюнча 43 бала жүрөк кемтиги менен төрөлгөн делип каттоого алынган болсо, алардын дээрлик жарымына операция жасалган. Балдардын жүрөк кемтиги менен төрөлүшүнүн алдын алуу максатында ата-энелерге түшүндүрүү жүргүзүү улантылат. Если женщина проживала, родилась в Баткене, да, она по каким-то социальным... Жүрөк кемтиги менен ооруган балдардын ата-энелерине моралдык жана психологиялык жактан да жардам көрсөтүшүбүз керек. Кош бойлуу кезинде эне өз ден соолугуна кайдыгер болбошу зарыл. Убагында медициналык кароодон өтүүнүн да орду чоң. Буга кээ бир энелер маани беришпейт. Натыйжада балдар ара төрөлөт. Биз окутууларды жүргүзүп, үй-бүлөнү пландоо, ден соолукка албетте чоң маани берүүнү энелерге сөзсүз жеткиребиз. Что касается внутренней миграции. Аксуу окуясынын 17 жылдыгы белгиленди. Эскерүү иш-чарасына Каргаша болгон шейит мазарда орун алып, ага өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар катышты. Анда сөз сөйлөгөн президент буга чейинки 2 инкылап үй-бүлөлүк башкарууга жана калктын социалдык экономикалык абалынын начарлап кетүүсүнүн болгонун баса белгилеп, өткөндөн сабак алуу менен ал катачылыктарды кайталабай тургандыгын билдирди. Теманы кабарчыбыз улантат. Эскерүү иш-чарасы Аксуу окуясында каза болгон 6 жаранга Куран түшүрүү менен башталды. Андан соң өлкө башчысы өткөн тарыхты эскерип, буга чейинки каргашыларга бийликтин эл менен эсептешпей калганы себеп болгонун белгиледи. Ошондой эле айрымдардын президент үй-бүлөлүк кландык башкарууга багыт алды деген сөздөрүн жөн гана каралоо катары сыпаттады. Ыйманды бийде тууган жок, тууганды бийде ыйман жок деп. Мына Ош атабыздан келаткан бул накыл сөздөрдү, накыл сөздөрдү мына мен баш болуп, үч бийликтин бутагында иштеп аткан бардык чиновниктер, кызматкерлер жүрөгүндө кармаш керек. Жүрөгүндө кармаш керек. Үй-бүлөлүк, кландык башкарууга күрөштө ошонун башатында болгон адам катары мен эч качан үй-бүлөлүк, кландуу башкарууга жол бербейм, урматтуу агайын туугандар. Ал ортодо Аксуу окуясында курман болгондордун жакындары нааразычылыгын билдирип чыкты. Алардын бири Бүүсара Үркүнбаева окуянын катышуучуларына жана каза болгондордун жакындарына сөз берилбей, көңүл сыртында калганын айтып даттанды. Бийликтен огунан менин бир тууган акем Үркүнбаев Сатынбай Бешебаевич каза тапкан. Анын аркасында 5 бала бар болчу. Азыр тирүү болсо мына 60 чыкмак. Азыр ушу президент менен жолугушуу болду. Кийин бизге сөз деле берилбеди. Жабыр тарткандарга берилбеди, эч кандай берилбеди ушу. Ал кошумчалагандай, Кыргызстанда бийликке нааразы болгон эл 2 ирет окко тутулуп, жүздөй эр азаматтар каза болгону менен ал каргашыларга күнөөлөр алигиче жазага тартыла элек. Мындан улам алар качан жазасын алат деген суроо көпчүлүктүн жүрөгүнө өтүп келет. Эч кандай бийликтегилерге мындай закондуу түрдө аларды жазалаган жок. Ушу элдин гана каргышы менен, каргышта тиектеген чымбы ушу элдин эле каргышы менен ушу өздөрү жок болуп атат. Качканы качып кетти. Кан төгүү менен аяктаган Аксуу окуясына 17 жыл толду. Тагыраагы 2002 жылдын 17 мартында миңдеген адамдар ошол кездеги бийликтин бир нече жерди коңшу өлкөгө берип жибериши жана бирүүчү адамдардын мамлекетти өздөрү каалагандай калчап башкаруусу карапайым элдин толкундоосуна алып келген.
Ал күндө ак суу окуясынын катышуучусу Анарбек Мадышев мындайча эскерет. Тынчтык метикке кетип аткан. Кетип анан ушул жерге келгенде бекте солдаттар, омондор, милициялар тозуп барбайсыңар деп тоскон да. Тоскондан кийин булар аткан автомат менен. Атканда шундайла мына повороттон ары качып повороттун нарагына барышкан. Анан кийин ушу адамды да атышып эле ушу болбогон нерсеге дешип халостой эле патрон болуш керек деп анан кийин жүрүш жасаган да. Анан солдаттарга жакындаганда ошол жерде буларды кадимкидей жана орустар айтат го, на поражение аткан да. Ак суу окуясында курман болгондор жыл сайын эскерилип турат. Бул каргаша эгемендүү Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу элдин бийлиги болгон масштабтуу нааразычылык митинги катары тарыхта калды. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу. Ош облусунун 7 районундагы ооруканалар жаңы жабдыктарга ээ болушту. Аталган техникалар Кытайдын Гансу провинциясы жана Ош облусунун ортосундагы 2017 жылы түзүлгөн келишимдин негизинде берилди. Аталган жабдыктардын жалпы баасы 2 миллион юанды түзүп, райондук ооруканаларга тапшырылды. Жаңы медициналык жабдыктар облус жашоочуларына пайдасын тийип, жыйынтыгын берет дейт облус жетекчиси. Ана мына бүгін эми мен ойлаймын, мына жакшынака бир медициналык жабдыктар менен биздин ооруканалар камсыз болушту. Бул өзүнүн жемишин берип, Кудай калса биздин ушу көрсөткүчтөрүбүз, ушу ден соолуктун рейтинги жогорулайт деген ойдомун. Ош шаарындагы Токтогул эс алуу багы реконструкциядан өтүп жатат. 2017 жылы башталган бактагы оңдоп түзүү иштери быйылкы жылы бүткөрүлөт. Азыркы тапта реконструкция иштеринин 90% аткарылды. Жаңыланган Токтогул эс алуу багы кандай болуп өзгөрүлөт? Кийинки сюжеттен көрө аласыздар. Токтогул багы түптөлгөндөн бери реконструкция иштери жүргөн эмес. Андан бери дээрлик 100 жыл өттү. Бирок бул аралыкта кээ бир жерлери оңдоп түзөөдөн өткөн. Ал эми парктын буга чейинки абалы шаардыктарды канааттандырбай келген. Ошондуктан бакты толук кайрадан калыбына келтирүү зарылдыгы жаралып, 2017 жылы башталган. Андан сырткары 2018 жылы бул жумуш кайрала уланып, Токтогул парктын ичиндеги 10 000 метр квадраттан ашык брусчаткаларды басуу, Нурматов көчөсүндө кире беришинде 2 лестницаны оңдоо, ал жерде тосмону, тиги Лениндин эстелигине түшүп аткандагы Мээрим парктын жанынан түшкөн чоң тепкичтерди оңдоо боюнча жалпы бизге 21 миллион акча каражат бөлүнгөн. Азыркы мезгилде жумуш кызуу жүрүп атат. Өзүңүздөр көргөндөй кыш мезгилинде биз курулуш монтаждоо иштин токтотуп койгон болчубуз. Ал күндүн жылышы менен иш башталды. Токтогул багынын жалпы аянты 9 гектарды түзөт. Оңдоп түзөө иштеринин алкагында тротуар, ирригация жана жарык берүүчү чырактар орнотулду. Мындан сырткары кыргыз көчүн чагылдырган сүрөттөр таштан чегилип дубалга тартылууда. Курулуш иштери менен катар жашылдандыруу иштери да унутта калбады. 2018 жылда 5 гектар жеринде газон эгилген. Жана 200 түптөй ак кайың эгилген. 40 штук туя колоновидный эгилген. Кудай буйруса, ушу жылдын 2019 жылда биз көргөнүбүздөй реконструкция бүтүшүнө жакын инсталляцияларды орноштурабыз. Бактарды тазалоо учурунда жаңы төшөлгөн курулуштардын айрымдары сынып калганын көрүүгө болот. Бирок кандай кемчилик болбосун, адистер анын баары жоюлуп, шаардыктарга сапаттуу курулган парк тапшырылат дешет. Бүт баардыгы толук бүткөн, бирок өзүңүздөр да көргөн болушуңуздар керек. Тал теректерди кыйган мезгилде кээ бир лотоктордун сынып калган жерлери бар. Аны биз кабыл алуу жумуштарын аткара элекпиз. Кабыл алуу жумуштары бүтүп аткан мезгилинде бүт кетирилген кемчиликтерди жоюп туруп, андан кийин аны кабыл алабыз. Азыркы тапта оңдоп түзөө иштеринин 90% бүтүп калды. Жаңыланган Токтогул паркынын реконструкциясын жай мезгилинде бүтүп, колдонууга берүү пландалууда. Эрмек Муратбек уулу, Бексултан Абиев, Ынтымак. Байыркы кыргыздардын жашоо турмушуна алдыда көз чаптырыңыз. Норуз майрамына карата Оштун Алай районунда кыргыздын каада салт үрп адаттары даңазаланды. Казанга сүмөлөк асылып, элдин тынч жашоосу үчүн тилектер айтылды. 21 мартты утурлай уюштурулган шаң кечесине Нуржамал Баргыбаева катышып келген. Ушу жылда берекелүү, жакшылыктар көп жыл болсун. Бул жакшы тилектер кыргыз элинин бейпил жашоосуна арналды. Алайдын ак эличек апалары сүмөлөктү мына ушундай ырым-жырымдар менен бышырууну башташты. Кыргыз эли эзилтен сүмөлөктү ыйык тамактардын катарында баалайт. Демек аны бышыруунун да жол жоосун унутта калтырбай издешет.
жакшы ниетибизди, жакшы тилегибизди балдарыбызга, элибизге, жумурай журтка жакшы каалоолорду айтабыз. Ошого биз каалоолорду айтсаң, ушул каалоо Кудайым ошону берет, Кудай кааласа деп. Элге берет, жерге берет. Элибиз менен, жерибиз менен тынч болушубуз керек балам. Жумурай журт менен тынч болушубуз керек. Ошон үчүн Сүмөлөктүн тилеги абдан чоң тилеги бар. Норуз майрамын утурлай уюштурулган майрамда жыл сайын түрдүү салттар чагылдырылат. Бул жолку майрамда байбичелер арасында 3 жаштан 20 жашка чейинки кыздардын чачын өрүү сынагы уюштурулду. Балдарын эркелетишкен. Бул чачтын көптөгөн жакшы жактары бар. Ден соолугу таза. Мандан тапканы неберелериндей болуп жаңыл мырза Канекей. Кыздардын ден соолугу жакшы болуусу үчүн чачты илгертен айран менен жууп, жыгач тарак менен ийретке келтирип келишкен. Жаш өзгөчөлүккө карата чач өрүмдөрүнүн да түрлөрү бар. Маселен, Үчтөбө айыл өкмөтүндөгү апалар 5 жаштагы кыздын чач өрүмүн көрсөтүп беришти. Пилик дедик, мындай. Бул дагы кебез, таза, экологиялык жактан ден соолукка эч кандай зыяны жок болуш керек. Ошондой кылып өрүп, пиликтеп бул кыздын чачын. Анан чачын бүткөндөн кийин мындай тебетей өзүбүздүн кол өнөрчүлүгүбүз менен тиккен тебетей кийгиздик. Кыргыз эли илгертен улуттук формага карап баш кийимдерди да өзгөчөлөтүп кийип келишет. Маселен, жаш келин анан байбичелердин жоолук салдуу салты эки башка. Байбичелер жүндөн тигилген, сууга өткөрбөй турган түрлөрүн салынышаары белгилүү. Бизде жаш кыздар жөнөкөй аркасына карап салынат. Бизде жаш улгайып, жаш өтүп келаткан кемпиренелерибиз мындай чекесине байлап, байбиченелерибиз ушундай салынган да, салынышат ушундай неме кылышып. Bizde manisi cıngalbaş жүрбөй, байбиченелерибиздин баягы жаш улгайганда башына дагы ошо какшабасын деп жылуулугуна дагы көп көңүл бөлүшкөн да. Бул майрамда эң башкысы кыргыз аялдарынын улуттук кийимдери даңазаланат. Катышуучулар түрүнөн кийип эле калбастан Курманжандатка музей комплекс тарабынан башка аялдарга дагы элечек таратылды. 2 жыл болуп калды, ошол өзүбүздүн музейдин алдында сехибиз бар, ушундан ошол бүт этно кийимдер тигилип даярданып чыгат. Ушундагы жайылтайлы дедик. Азыр эми жанагынтип капкара кийинип алгандан көрөкчөңдүк биздин өзүбүздүн элечекти, ошондой эле келиндердин, кыздардын формаларын кийген, кайра өзүбүздүн салтыбыздын формасы жакшы эмеспи, туурабы кийимдери. Норуз майрамына карата бул сыяктуу иш-чара Курманжандатка музейинде 27 жылдан бери өткөрүлүп келүүдө. Жыл сайын музей алдында кыргыздын байыркы турмушун чагылдыруу менен жаштарга тааныштыруу максаты көздөлгөн. Нуржамал Баргыбаева, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак. Ошондой эле иш-чара көп улуттуу Шарк айыл өкмөттүн Маданият айылындагы номер 19 Тешебай Мусаев атындагы мектепте дагы өткөрүлдү. Кыргыздын Сарымерден таймашына 2 команда даярданып, элдик таланттардын коштоосунда уюштурулду. Алар эреже боюнча акыйнек, күй жарыш, саламдашуу жана башка өзгөчөлөнгөн өнөрлөрүн көрсөтүшүп, араларынан мыктылары жогорку упайга татыды. Айыл өкмөтү айылдык депутаттары коштоп жеңүүчүлөргө баалуу белектер, акчалай сыйлыктар тапшырылды. Уюштуруучулардын айтымында бул өңдүү майрамдар мындан арыдагы уланарын баса белгилешти. Шарк айыл өкмөтүнүн караштуу Маданият айылында бир өтө сонун бир иш-чара болуп атат. Бул иш-чаранын максаты элди бириктирүү. Быйылкы жыл 2019 жылга мамлекеттик айылдарды өнүктүрүү жана санитарлоо жылына байланыштуу биздин айылда 21 март Норуз майрамына карата айылдын тургундарынын катышуусунда Сарымерден өтүп жатат. Бул өтө биздин келечегибизди улайтууган, биздин үрп-адаттарыбызды улайтууган элдик таланттар бар. Ошолорду максат чыгаруу, элди бириктирүү болуп саналат да. Сиздер кабарлардын жыйынтыктоочу чыгарылышына назар салдыңыздар. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.